Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Amma ba'd. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatlı menin musulman bir tuğanlarım. Kuday buyursa sizler menen biz bugün bir özgöçe bir can işti başta oturabız. Buyursa oşalını sүйünçülep, oşalını sizlerge bir aytayın dep canımız jay tapay atkan kerbezibиz. Kudayım buyursa. Biz murda tanabilirsizler, mana bir yıldan 100 oldu. Sizlerden yardımınızlar menen, sizlerden kömөгүңүздөр menen biz jana akça жыйнап атканбыз 1 ay kitap boyunca. Murda bilesizler Abdüşkür Ustazdın kitabını çıkarganbız. Andan konkurs bolup 5-6 umraga barıp geldi. Andan keyin ikinci dagın bir kitapты çıkarttılar 1 ay menen. Andan bizde oşal 3 ösü jettibi? Üçөөsü finalga çıktı 30.000 adam arasından. Endi buyursa bizning oşal muallim sani kitabını biz dayardaganbız. 9.000 somdan 75 dana kitapты dayardaganbız. Murdaki kösötүүлөрдө sizlerge biz atчет bergenbiz. Oşa 2 tom bolat eken, oşa kitabыбыз dayar boldu. Buyursa oşal эми бул мындайча айтканда бет ачар деп койсок болот. Oşo 1 ayda окуганды билип, бирок арабча билбегендер бар да. Oşolorду чакырып туруп, oşolorga biz үйрөтсөкпү деген bir проектибизди баштап отурабыз. Кудайым буйрса, bizde oşal бүгүн oşal negizgi bizden kanday desem bizden kanday başka kahramanımız dep koyabız bu. Oşa başka kahramanımız oşal erkekler için Celaldin Mirza, alem ayallar için Gülnaz Ejekebиz buyursa oşonu үйрөтөбүz деп бүгүн ошо саатты баштап отурабыз. Андай болсо, ошол кыскача bir маалыматты Celaldin'in өзүнүн өзүнөн угалы Gülnaz Ejekebиz bizге bir түшүндүрүп берсин. Бул биздин проектибиз кандай проект өзү? Bundan biz кандай пайда алабыз? Бул биринчиден ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Анан жана Муалим санын айтып өткөнүңүздөй уже ал китептерибиз даяр болду. Анан ал китептерибизди эми даяр кылып жөн эле таратып берип койсок, бул пайдасы азыраак тийип калат деп ошон үчүн окутуп, 15-июлдан 30-июлга чейин ошо Кыргызстан боюнча көз азиздерди чогултуп 1 ай билген. Көрүп жүрүп көрбөй калып, 1 айды түшүнбөгөн кишиге кыйыныраак болуп калат. 1 ай билген кишилерди алып келип, бул жактан ошол 1 ай системасында араб тилинде ошо Куранды окууну үйрөтөбүз Муалим санын жардамы менен. Гүлназ. Бул жерде ошо программадагы нелер камтылат? Гүлназ, ошондо bir эки ошон bir түшүндүрө кетсең, бир эле Куран эмес да бизде, туурабы? Ооба. Көз көрбөгөндөр негизи эч нерсе кыла албайт. Өз алдынча жашоону өзүн тейлегендей үйрөнүш керек, өз алдынча болуш керек. Ошон үчүн 2 жуманын ичинде эми өз алдынча кылыш кыйын, бирок ошол жашоосуна керек болуп, жашоосун өзгөрткөнгө, өзүн алып жүргөндү, өз алдынча басканды, тамак аш жасаганды, тазалыкты кандай кармаш керек, ошонун баарын үйрөнүшөт. Телефонду кантип колдонот экенин билишсе керек, бул же билишпей билбейт экен, мынабыз билишеби алар? Телефон компьютерди үйрөтөбүз, ноутбукту, башын эле. Эми телефонду баягы группада деле кээбилер барбы? Кээбилер бар. Кыйналып калат го баягы телефонду пайдаланган. Демек телефонду деле баягы толук кандуу билбейт го дейм алар. Көбү билбейт го. Эми 1 ай ар биринде жазып окуп, ошол тилде окуп үйрөнсө жакшы болушат, бирок көбүрөөк маалыматты ушу телефондор менен алгандыктан телефонду анан компьютерди кантип колдонгонду көрсөтөбүз да. Кантип деги эле көзү көрбөгөн адам кантип колдонот, кандай жашоосун жеңилдетип алат, ошону 2 жуманын ичинде көрсөткөнгө аракет кылабыз. Андан сырткары биз спорттун түрлөрүн көрсөтүп коебуз. Дене сак болуш керек да. Анысы да бул мындай демо версия деп коет. 2 жумада мындай көрүп болушунча көп маалымат алышат. Кандай жашаса болот, кандай кантип окуса болот, кайсыл жактарга барса болот, ошонун бүт баарын көрсөткөнгө аракет кылабыз. Анан эсиңдерде болсо, жанагы бизде Абдüşkür Ustazdын ошол окуучулары Чикаго шаарынан 100дөн ашык таяк алып берген да бизге. Буюрса ошол таякты дагы буюрса ошол 15 күндүн ичинде ошо мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ошолорду басынга үйрөнүп, таягын дагы беребиз, туурабы? Ошондой болобу бизде? Таякты колдонгонду эле үйрөнүшөт, эми помещение ушул медресенин тегерегинде айланасында кайсы эмне здание бар, ошолорду үйрөнсө болот. Эми көчөгө чыгарып өз алдынча басканга 2 жума жетишсиз да. Ошон үчүн ошол зданиянын ичинде жана ушул территорияда басканды үйрөнүшсө болот. Биздин максатыбыз эми бул жерге келгенде ошол үйүнөн хотя бы мечитке чейин өзүнүн айылына мечитке барып же башканын жумушун кыла ала турган болот. Бирок таяктарды бүт
баарына беребиз го, бирок кимге эле беребиз? Жанагы уверенно болгон кишиге. Бул безопасностька тиешелүү. Ушул жерден айтып өткөт эле эмне үчүн бүт баарына таяк келди, эми таратып ийбей атабыз дегенибиздин себеби бул таякты колдонгонду билбесең, бул жөнөкөй эле таяк болуп калат да. Анан экинчиден бул безопасность караш керек. Ал киши эгерде өз алдынча басканды таяк алып басканга уверенный болуп, безопасный көчөнү өтө ала турган болсок, берсек болот. Себеби жоопкерчилик бизде калып калат. Аны берип коюп, анан жолдо бирдеме болуп кетсе, бизге не болбосун деп, ошон үчүн үйрөнгөндөрдү 2 жумада үйрөнүп калган кишилерге беребиз. Анан үйрөнбөй калган кишилерге бизде башка таяктар бар, дагы башкача таяктар бар. Ал мынакы ошого жараша ошолорго беребиз. Таяктын түрлөрү барбы? Таяктын түрү бар. Бизде таяктын түрлөрү бар. Ошонун 2 түрү бар. Азыркы күндө бул уже биздин метод менен өз алдынча басып, уверенно баскан кишилерге ошол жанагы Америкадан келген таяктарды беребиз. Алар уже безопасно, аларга уверенно болуп калат, что ал киши үйүнөн чыгып бир жака эч нерсе болбой барып келе алат дегенгечи. Андан сырткары дагы таяктын экинчи түрү бар, традиционный дегени бар. Ал таяктар менен эми ал таяк жөн эле мындай колуна кармап алып, кичине эле басканга жардам берет. Андан ашыгына жардам бере албайт. Биз алган таяктар бул узун, адамдын бою менен тең болуш керек. Анан бул көзү көрбөгөн адамга өзүн түз алып, денесин түз кармап, анан астыдагы препятствияларды алдыдагы тоскоолдуктарды 3-4 шаг кадам астыда билип, анан тез басканга мүмкүнчүлүк берет да. Жалдин айтып аткан бул дүйнө жүзүндө бүт колдонгон традиционный деп коет, ал кыска таякчалар. Аны менен көзү көрбөгөн адам өз алдынча баса алат, бирок тез баса албайт, денесин түз кармай албайт да. Ошондуктан ал тросттор болсо, бул көзү көрбөгөн адамдар өз алдынча бирөөнү жардамсыз басып кетет деп эч ким ойлогон эмес экен мурун. Ошон үчүн бул белги, көзү көрбөйт деген адамдын белги берет да башка адамдарга. Ошого эле ойлонуп чыгарылган таяктар болчу экен. Бул биз алып колдонгон таякчалар бул көзү көрбөгөн адамдар өзүлөрү ондогон жылдар мурун, 80 жыл мурун башташкан экен. Ошол жылдан бери көзү көрбөгөн адам кандай болсо бул таяк менен өз алдынча боло алат. Бирөөгө көз каранды болбойт. Ошонун баарына практикадан өткөндөн кийин да. Бул исследование деп коет. Бул исследованиядан өтүп анан ушул эмеге келишкен экен биз колдонгон таякчыларга. Ошондуктан гана биз ушул Америкадан алганга аргасыз болуп ошол жактан алдырып атабыз да бул таяктарды. Анын экинчи дагы себеби бул таяктар аябай андай бат сынып калат да. Хрупкий, эгер колдонгонду билбесең, бул бат эле сынып калат. Ошон үчүн эгерде колдонуунун ыкмасын үйрөнбөгөн кишиге берип койсок, ал мөргө чыгып эле сындырып алат сразу элечи. Анан өзүңүз билгендей, Америкадан муктаж болуп, ошол Америкадан алып беришти. Ар бир таяк где-то $25-30 тегерегинде 3-4 миң. Келиши менен $35 турду окшойт. Где-то ошондой болуп айланып келет да. Ошондой да ар түрлүү, азыр тем более кымбаттап атпайбы? Ошондой келиши менен ошондой болуп калат да. Ошон үчүн андан башкасы дагы бар бизде традиционный, алар арзаныраак, где-то 800 сом, 1000 сом ушундай. Ошолорду жөндөмүнө жараша гана таяктарды беребиз. Адырам баягы эме дедим го Гүлназ, мисалы практикадан өтөм. Практикадан өткөндө баягы көз адам өзү өткөрдү да практикадан, туурабы? Ооба, бул ошол Америкадагы көзү көрбөгөн баягы активисттер ошол башка адамдарга жашоосун, көзү көрбөгөн адамдардын жашоосун жеңилдетиш үчүн, өзүнүн жашоосун жеңилдетип, башка көргөн адамдын жардамын азайтканга баягы максат кылышкан да. Ошондон бери бул ошол 40 канчанчы жылдан бери келаткан баягы практикадан өтүп, бүт көптөгөн бул жөнүндө китептер жазылган экен, окумуштуулар эмеден өткөргөн экен практикадан. Ошондуктан анан ушул таякчыларга өтүшкөн да. Бирок бул Америкада деле көз көрбөгөн адамдардын баардыгы ушул таякты колдонбойт. Алар дагы биздин эле көрбөгөн адамдардай үйрөнүшөт. Үйрөнгөнү бар, үйрөнбөгөнү бар. Өз алдынча баса алганы бар, баса албаганы бар. Баарыбыз бирдей элебиз да. Бардыгыбыздын баягы жашоодо кезиктирген тоскоолдуктарыбыз бирдей эле. Ошолордун баардыгын баягы өзүлөрү басып өтүш керек да. Бирок эми 2 жуманын ичинде биз
ошол көз көрбөгөн адам кандай кылса өзүнүн жашоосун жакшыга өзгөртө алат, кандай билим ала алат, кандай нерселер бар ал жашоосун өзгөртүп жеңилдеткенге ошону көрсөтүп эми келечекте дагы улантып алдыга умтулганга жардам берет деп ойлойм да. Кудайым бет анан баягы 2-3 жолу силер менен чогуу иштешип конкурс өткөрдүк го. Ошо конкурс өткөргөндө көрдүк да, жана паровоз болуп бири-бирине кармап алып жүргөндөрдү көрдүк да. Не алар билбейм, алар кандай түшүнчө? Алар эми биздин ал чогулушта ошол көп көз көрбөгөн адамдарга маалымат берүү максатында да чакырганбыз да. Ал жакта баса албаган, өз алдынча баса албаган адамдар да келген. Анткени арасында ошо бирөө көрөт дагы, анан калганы бири-бирине кармашып алып жетелешип жүрө берет да. Тилекке каршы алар өз алдынча жашаганды үйрөнүшө элек, бирөөгө көз каранды азырынча. Мектептер бар го бизде. Мектептерде тилекке каршы бул нерсени үйрөтпөйт да. Бирок негизи бул мектептин программасында бар экен, бирок ошолчалык деңгээлде көз көрбөгөн адам өз алдынча басат таякча менен дегенди баягы кичинекейинен көз көрбөгөн баланын тарбиясына киргизе алышпай атат да азырынча. Тилекке каршы мектепте окута албай атышат. Демек бизде жазганды окуганды гана үйрөтөт экен да биздин мектептерде. Басканды өз алдынча жашаганды үйрөтпөйт. Мектепте мындай бар го, общий бүт билим обычный берген билим берет. Бүт бардык мектептердеги билим өз алдынча жашаганга навык бере албайт. Бирок жашоодо керек болгон өзүнө керектүү нерселерди тилекке каршы үйрөнбөй калышат экен да. Анткени бул мектептер жатакана менен жатаканасы бар мектептер ошол жакта калыш керек да, жатак мектептер. Ата-энеси дагы үйрөтө албайт, анткени мектепке берип коет 9 ай. Ал мектепте болсо бардыгы жасалат алар үчүн. Кийин жууйт, тамагын жасалат, мектепке алып келет. Алар эми бир жерден чыкпайт да. Ошондуктан бул тилекке каршы жашоодо өзүнө керектүү нерселерди үйрөнбөй калып атышат. Анан бул мектепти 10 жыл окуп бүткөндөн кийин барыр коомго кошулуш керек болот, окуш керек болот, жашоосуна улантыш керек болот да. Бирок бул жашоодо керек болгон өзлөрүнө керек болгон нерселерди билбегендиктен чоң коомго кошулбай үйдө отуруп калып атышат да. Булар депрессияга түшүшөт. Окуйн десе барып келе албайт, бирөөнө көз каранды болот. Ал үчүн сөзсүз бирөө жетелеп жүрүш керек, же окуп бериш керек, ушундай көз каранды болуп калат да. Андай нерсени бизде окуу жайларда шарт жок. Анан окуткан окутуучулар дагы көз көрбөгөн адамдарды окутканга кантип окутуш керек билбейт да. Кандай метод менен окутуш керек. Алар брайль системасын билбейт. Брайль системасында китеби жок. Бул адам кантип барып келет деп суроо бере берет. Ошондуктан вуздарга тапшырганда бизде ошол кимдер мектепти бүтүп 10-11 класста окугандар. Ай мектепте 11 жыл убактын коротуп туруп, анан кийин кайра келип бизде ошол навыкты үйрөнүп алып, анан кийин дальше окууга тапшырып же жумушка кирип же башка нерсе менен алектенгенге элестетсеңиз 11 жыл убакыт күйүп кетип атат да. Мындайча айтканда билим алып атат, ооба образование есть, бирок именно жашоого керектүү нерсени ошол жактан үйрөтүп койсок, анда уже даяр болуп учмакта ал жерден. Жакшы, Кудайым эсен мына бизде туугандар, мына азыр бул жерде мына Жалалдин мырза, анан Гүлназ эжеке карап көрсөңүздөр, жанакы өз алдынча жашоону Гүлназ эжеке өзү үйрөнүп келген экен. Америкадан үйрөнүп келип, мына Кыргызстанда биринчи ошону баштаган да. Ошону менен тим болуп калбастан, экөөсү дагы дүйнөлүк чемпион. Мына бул жакында Жалалдин 3-чү жолку чемпион болду. Ошол жерде мен таң калганым, 9 saat тынбай аракеттин үстүнөн бир алтын медаль 3-чү дүйнөлүк чемпион болуп келди да. Акырында ушунчалык алым кеткенде ла хавла ва ла куввата илля биллах деген дуа өзүмдөн түшпөй калды дейт. Антпесең мен өзүмдүн бир лайфхак бар, өзүмдүн неде. Азыр ар бир соревнованиянын астында ошол өзүңө аят аль-Курсини окуп туруп, 3 жолу окуп туруп, Фатиханы окуп туруп, өзүңө колуңа не кылып койсуң, потому что соревнование дегенде особенно узун дистанцияларда бул нени билдирет, себеби ал жерде ар нерсе болушу мүмкүн. Кырсык болушу мүмкүн, ар бирдеме болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн ошондой өзүмө дем салып аягында аябай кыйналганда ошол дуаны айтып эми андан башка Алла Тааладан күчтүү эч ким жок да. Күчтөн бери да Алла Таалам өзүң финишке чейин жетейин депчи. Ошо анан кийин
финишке жеткенден кийин уже баарын кайра унутуп каласың. Кайра башына. 2 күн эс аласың, анан кайра эле даярданып баштайсың. Кайра азыр даярданып баштадык. Ошондо сеники кечеги барганда 3 километр сууда сүздүң. 120 км велосипед. Велосипед. Анан 30 км чуркадым. Чуркап. 9 саат болду жалпы. 9 саат. Тынымсыз. Токтобойсуң. Ал судан сүзүп чыктыңбы, сразу велосипедке отурасың, үстүн бутуңа башка нени кийип туруп эле. Ошол эле кийим менен эле сууга велосипедке отурасың. Велосипедтен түшкөндө бутуңдагы обувьти чечесиң. Просто велосипедте атканда атайын туфлиси бар. Педаль экөө тиштешип калат бири-биринечи. Ошонун чечесин дагы чуркаган кроссовканы кийип алып туруп чуркап кете бересиң. Болду. Токтобойсуң. Токтосоң убактың кете берет. Машалла, Аллах береке берсин. Гүлназ эжекебиз дагы ошол чемпион болгон. Сен да ошол түрү мененби? Бул көптүр. Мен пара триатлон менен ашкам, бирок жеңил атлетика деп коет, бул чуркоо. Ошо чуркоо боюнча былтыркы пара олимпиадага баргам да, чуркоо менен гана. Пара триатлон боюнча кубок, дүйнө кубогу, Азия чемпионаттарында орундарга алып медаль алгам. Машалла, өзү негизи бул жерде паратриат. Бул деген ошол спорттун 3 түрү экен да, туугандар. Ошону бир эскерип койсоңдар. Пара деген билесиздер, ошол эмне? Ден соолугуна мүмкүнчүлүк чектелгендер деген сөз. Триатлон деген ошол эмне? Сууда сүзүү, велосипед, чуркоо үчөөсүн бириктирип коюптур да. Ошо дүйнө жүзү, мисалы кечеги барганда дагы испаниялыктардын өздөрү акырында чыдай албай калды дейт. Не болсо ошосун деп калды дейт. Жалалдин аягына чейин жеттим дейт да баягы жерде. Жанагы зикирдин себеби менен алхамдулилла. Аябай ысык болчу да. Аябай ысык эле акыркы круг чуркап атканымда эсимде бар, что жанымда жана жетелеп жүргөн Николай деп көрсөтпөдү, ошо врач да. Чуркап баратканда эсимде бар, что бирөөсүндө айттым уже, өзүм жаман сезип атам дедим да. Уже жаман сезгенде мондай айланаңда мындай звуктар башкача болуп, деп баштайсың да. Анан кийин экинчисинде уже что-то вообще эле деп туруп, өзүмө келсем уже чабып, бетке чапкылап, не кылып атып. Өзүң жооп коюп турсуң го. Өзүң кетип калып, чуркап баратып эле өчүп калат да, менин баары өчүп калат да, эмне эле болуп кеткенин түшүнбөйсүң да. Анан аз калды деп ошол бетке чабып, ар жерде кнопка ал врач да, восточный медицина, анан токтоп турсаң мына жер басайын азыр кетет деп туруп эле басып туруп анан эптеп жетип алалы деп жеттик. Ысыктан ушунчалык организм истощение болот да. Эч нерсе калбай калат. Анан ошондо оюңа только ошол эле келет да, бир дуа айтып эле Алла Таала өзүң сени андан башка эч ким бербейт. Буйрган нерсе жөн эле болот. Буйрбаган нерсе келбейт эч качан. Ой, кыргызда сөз бар го. Башыңа түшсө көрөсүң, ажалың жетсе өлөсүң дейт. Анан дагы бир макал бар го. Чуркагандык эмес, буйргандык. Кудай Таалам буйрган үчүн чемпион болгон. Анан туугандар буйрса, ошол жана биз 15 күнүн ичинде иншалла Кудай буйрса ошо келгендерди, эркектерди Жалалдин, аялдарды Гүлназ эжекебиз депрессиядан чыгарат иншалла. Буларды да ошол сен мындай бекем бол өзүңө. Бул жерде мына таяк менен бассаң болот, эркин, бирөөнүн жардамына муктаж болбой бассаң болот деп туруп, ошолор духун көтөрүп, мынакей сен мына жерде кухня бычакты мынтип кармайсың деп туруп, элементарды жумуртка кууруганды, картошка арчыганды билбейт экен. Ошолордун баарысын ушул эжекебиз өз алдынча жашаганды үйрөтөт. Кудай мырза мына биздин иман мечитинин жамааты берекелүү. Ошо 15 күндүк семинарга канча бир 80 000 сом каражат кетет экен тамак ашына. Ошо жамааттан бирөөсү мынакей устаз деп туруп, азыр которуп койду мына бизге 80 000ди. Ошо бир туугандарым үчүн мен жардам болсун деп 80 000ди заматта которуп койду. Буюрса ошо мечиттин тегерегине таяк менен басып, мына бизде тротуарларда басканды үйрөтүп, буюрса бир сонун биздин проектибиз башталды. Кудайым буюрса, бул эми башталышы. Алла насип кылса, келечекте Кудайым буюрса, мен ушундай ниет кылдым. Мындан бул жактагы өмүрүмдүн аягына чейин буюрса Жалалидин, Гүлназдар менен ошолорго арнаймын деген иншалла менин ниетим бар. Кудайым буюрса, көз аз бир туугандарыбызды ушинтип реабилитациядан өткөрүп, ошолорго Куранды үйрөтүп, бирден Куран берип дегендей. Мына таяк, мындайча айтканда булардын көзү экен да. Көз айны экен мындайча айтканда. Мунун эки түрү бар экен да. Жана солнечный башка дегендей. Кудайым буюрса, ошолорго дагы жакшылап үйрөтүп туруп, келечекте бир чоң бир максаттарды аткарабыз. Иншалла келечекте бир ниетибиз бар Жалалдин экөөбүздүн. Бул Орто Азияда жок экен. Орто Азияда жок экен, Татарстанда бар экен. Көз азиздер жана ошол дудук дүлөйлөрдүн медресесин ачуу планыбыз бар иншалла. Кудайым буюрса,
Mümkün şu körükçülerin arasında biri men jerimdi bereyin, birisi men oşonu özüm kurup bereyin degenler çıkıp kala turan bolsa, eger açılıp kala turan bolsa, emeden kelet eken. Özbekistan, Kazakistan, Tajikistan bit Orta Aziya boyunca kelip bir okuy turan bolot da. Çында эле көз әзер менен дудуктарда мындай медресе жок экен. Татарстанда гана бар экен. Ошого иншалла бир ниет кылабыз. Алла насип кылса. Алла насип кылса. Спорт комплексте кылып кылсак, чтобы биз үйрөткөндө жана реабилитацияны кошупчу бүт медресебизде ушундай келип, үйрөнүп, анан ал киши кайра барып, жашоосун өзгөртүп алып, жашоодо өзүнүн ордун таап, өз үй бүлөсүн багала турган кылып жардам бере алсак, ошондо жанакы балык эле бере бербей, кайырмакты беришибиз керек да. Ошондой комплекс кылып салып алсак, Алла насип кылса. Иншалла. Алла разы болсун. Бүгүн биздин Гүлназдын мечтасы көптөн бери айтып, ушундай салалы эми буйрса Алла таала насип кылса, алда болот. Кудайым буйрса, Алла таала берем деп эч эмес экен да. Кудайым буйрса, мына эми карап көрсөңүздөр, мына бүлекөс үй бүлө Умар деген биздин балабыз бар. Ай, мындай шок. Тентек, бирок карасаңар жана күндөрү так айтып атат да. Жалалдин келди аэропортто Гүлназ менен биз бардык. Атасын кучактап кое бербейт. Кийин мисалы Роббун ким? Роббум Аллах. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам деп туруп, бүт барын үйрөтүп коюптур да. Мисалы азыр мына мени көрүп тургандар суроодо, сиздердин балдарыңдар билет ошол нерсени. Сахабалардын аты ким десе, мисалы билбейт көпчүлүгү. А бирок мультфильмдеги каармандарды билет, кинодогу каармандарды билет. Бирок сенин пайгамбарың ким, сенин мисалы Роббуң ким деген сөздөрдү, элементар нерселерди биз үйрөткөн эмес да көпчүлүгү. Булар Кудайга шүгүр ошол келечекте ошол биз медресени ача турган болсок, мүмкүн ошол Умар директор болуп калабы? Келечекте иншалла Кудай буйрса, ошону жетектеп. Аллах насип кылса. Ошол буйрса эми элдерге дагы айта турган сөздөр болсо, бир элдерге көз азиздерге эле кайрылуу бар. Келиңиздер, коркпой, үйрөнгүлө. Биз колубуздан келген нерсени жардам беребиз. Калган кишилер эч качан үмүт үзбөңүздөр. Жашоодо ар түрлүү болот. Не только көз азиздерден соолгон мүмкүнчүлүгү чектелген эмес, ар бир кишинин башына кандайдыр бир караңгы күндөр келген болсо, Алла Тааладан үмүт кылыш керек болду. Ий аракет кылыш керек. Андан чыгып кетебиз. Гүлназ, аялдарга кандай бир сөз бар? Көз азиз аялдарга же болсо кейбирлер бар да көргөндөрдүн арасында үйдө көз азиз мисалы кызы бар, карындашы бар дегендей. Көзү көрбөгөн кыздар, аялдар үчүн негизи эле бизде стереотиптер бар го. Көзү көрбөгөн адамдар үйдө отуруш керек дегенчи, аялдардын арасында бул эки эсе көп стереотиптер бар. Бул даже ата-энеси бул кызым ошол жашоосун өз алдынча алып, турмуш куруп, эне болот деген оюнда жок да. Антип ойлобойт, бул көзү көрбөсө өмүр бою ушул жерде калат, биздин жаныбызда жүрө берет деген гана ой менен үйүнөн чыгарбайт да. Ошондуктан ошол адамдардын үй бүлөсүнө, ата-энесине айтат элем. Болгон ошол көзү көргөн эле кыздарыңыздар, балдарыңыздар болсо кандай тарбия берсеңиздер, көзү көрбөгөн кыздар, балдарыңыздарга да ошондой тарбия бериңиздер, окутуңуздар, өз алдынча жашаганга керек болгон бардык нерсени үйрөтүңүздөр деп чакырмакмын да. Анткени бул ошо көзү көрбөгөн адамдардын, айрыкча кыз келиндердин жашоосунда аябай тоскоолдуктарды жаратат. Бизде баргы көзү көрбөйт десе колдон эч нерсе келбейт да. Бизде келин болуп келгенден кийин баарын кылыш керек деген ой бар. Ошону кыла албайт деп ата-энеси турмушка да бербейт да кыздарын. Ошон үчүн кыздарыңыздарды үйүңүздөн чыгарыңыздар, коркпоңуздар, тарбияны баягы бардык балдарыңыздарга кандай берсеңиздер, ошондой тарбия бергенге аракет кылыңыздар деп айтат элем. Алла разы болсун. Кудайым буйрса мына бизде ошол реабилитациядан уже сентябрдан баштасак керек буйрса 6 ай окутабыз буйрса. Бизде ошо биздин ажекебиз бар. Асанбек ажы деген 2 квартира алып берди. Бирөөсү эркектер үчүн, бирөөсү аялдар үчүн. Ошол жерде Кыргызстан боюнча бир 8ди алып келип туруп, 8 адам 6 ай ошол жерде толук кандуу үйрөнөт. Буйрса ошол жерде окуп, өзүнө ишеничтүү болуп туруп, жанакындай айтканда мына таякты кеңири пайдаланган үйрөнсө, кайсы окуу жай болбосун өзү бар окуй бере турам болот иншалла. Кудайым буйрса, биздин келечектеги максатыбыз ошол. Мунун да болсо бүт бардыгы ошо сиздердин жардамыңыздар менен, Аллах Тааланын колдоосу менен. Барыңдарга чоң рахмат. Алла разы болсун. Буйрса мына Жалалдин менен Гүлназ эжекебиздин иштерине ийгилик. Кудайым буйрса, булардын ошо баштаган ишине колуна кол, бутуна бут болуп туруп, биз дайыма жардам беребиз иншалла. Кудайым буйрса. Салам алейкум ва рахматуллах.